Ассаламу алейкум туугандар. Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн мен Бишкек шаарынын түндүк батышы Кудайберген районунда турам. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен. Азыркы чыгарылышта сиздерге ошол жөнүндө маалымат берейин дегем. Биринчи эле болуп келүү жолун түшүндүрөйүн туугандар. Мен турган жер Патриция Лумумбе көчөсүнүн жээгинде турам. Сиздер бул жака келүү үчүн Дордой Моторстон, тагыраак айтканда Ден Сяопина көчөсүнөн Патриция Лумумбе көчөсү менен түндүктү карай келе бересиздер. Келип жатып Кудайберген базарын көрө аласыздар. Сол тарапта. Андан да келе берсеңиздер Профсоюзная көчөсүнө түшөсүздөр. Эч жака кайрылбастан дагы эле Патриция Лумумбе көчөсү менен ылдыйды карап келе бересиздер. Келсеңиздер сол тарапта геология базары, андан кийин бул жакта мындай стокер деген двигатель саткан бир место бар экен. Андан кийин сол тарапта Нуртилек магазини. Оң тарапта болсо Аскер спорттук клубу деген военный часть бар экен. Сиздер ушул Нуртилек дүкөнүнүн жанындагы көчө менен батышты карай 400 метрдей басып барсаңыздар, Балбан Таймаш биринчи көчөдө сатылуучу үй жайгашкан. Анан бул Патриция Лумумбе көчөсү менен 137-212 маршруткалар өтөт шаарга, Бишкек шаарынын башка буручтарына. 38 автобус деле өтөт экен. Кыскасын айтканда, геология Кудайберген базарларына жакын. Профсоюзная көчөсү менен түз эле чыгышты карай басып барсаңыздар, сиздер Сары Өзөн Дыйкан базарына деле бат эле барып кала аласыздар. Анда мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Дагы бир жолу эскерте кетейин, Нуртилек дүкөнүнүн жанындагы көчө менен батышты карай 400 метрдей басып барасыздар. Балбан Таймаш көчөсүндө жайгашкан биринчи көчөдө. Нуртилек дүкөнүнүн жанындагы көчө менен 400 метрдей басып сатылуучу үй жайгашкан көчөгө да жетип келип калдым туугандар. Бул жерде Алымбек магазини бар экен. Көчө ушул жерден экиге бөлүнүп кетет. Өйдө тарапка да кетсеңиз болот. Биз өйдө тарапка эмес, түндүк тарапка карап басабыз. Ушул бурчтагы биринчи эмес, экинчи үй сатылуучу үй болуп калат. Адреси Балбан Таймаш көчөсү, 3-үчү үй. Бул жер Бишкек шаарынын 1-Май районуна караштуу туугандар. Бул сатылуучу үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Көрүп турганыңыздардай ворота орнотулган. Бул жагынан кээ бир жери лист менен, кээ бир жери көрүп турганыңыздардай материалдар менен тосулган туугандар. Андан ары бул үйдүн короосу, жеринин аянты 4 соток экен. Кызыл китеп, техпаспорт, купли-продажа деген документтер баары бар дейт үй ээси. Мектептер боюнча мектеп бар экен. Садикта бар экен, мечит бар туугандар. Үй жөнүндө айтсак, узун туурасы 12-га 2,5 экен. Ички тарабы контейнер, тышкы тарабы контейнердин тышкы тарабынан утеплять анын тышкы тарабынан кирпич менен урулуптур туугандар. Фундаменти 1 метрдей бийиктикте көрүнөт. 80 см 1 метрдей бийиктикте көрүнөт. Аны деле так метр менен өлчөгөм жок туугандар. Келсеңиздер, өзүңүздөр деле карап байкап көрсөңүздөр болот. Андан ары свет, суу, газ бар экен бул жакта. Анан теплый пол орнотулган үйдүн ички тарабына. Бул мына үйдүн чыгыш тараптан көрүнүшү. Азыр сиздерге биринчи эле болуп үйдүн ички тараптарын бир көргөзөйүн, андан соң кайра короосуна чыгып калган маалыматтарды берем туугандар. Так, киргенде эле мындай перехожка бар экен туугандар. Бул жакта тапчан. Кааласаңыздар жай айларына отурсаңыздар болот. Андан кийин түз эле киргенде кухня, тамактануучу бөлмө. Полу жааштан болгон пол экен. Дубалдары обой, потолок, натяжной потолок. Анан ушул эле жерден оң тарапка киргенде душ бар экен. Суусу арестон менен жылыйт, дубалдары кафель, потолок пластика туугандар. Пол деле кафель экен. Ушундай көрүнүштө. Андан кийин бул жакта суу чыгарылып раковина орнотулуптур. Кир машина да ушул жерде турат экен туугандар. Эми бул кухнянан түз эле кирип кетсек, дагы бир бөлмө. Потолок, натяжный потолок, дуалдары обой,
пол жыгачтан болгон пол туугандар. Азыр бебелдер калатпы калбайтпы аны ээсинен өзүм сурап алам. Чыгыштардан сурап айтып коем. Чыгыш тараптан эки пластик, бул жактан бир пластик терезе орнотулган. Кухнянын дагы бир пластик терезелер орнотулуптур. Мына ушундай айтгандар. Кайра эле коросуна чыгайын. Эмне маалымат калды? Бардык эле маалыматтарды бердим окшойт. Кондиционер бар экен, ал жөнүндө унутупмун. Бул үйдүн баасына $16,000 деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот. Эсинин номерин экранга жана описанияга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар. Анан бизде Telegram группа бар. Үй жерде издесеңиз алат. Ал жака сиз үй сатуучу болсоңуз, өзүңүздүн сатыла турган үйүңүздүн сүрөттөрүн жөнүндө маалыматтарды берип клиент тапсаңыз болот. Же болбосо сиз үй алсаңыз, ошол жактан биздин YouTube каналда кээ бир кездешпеген үйлөрдү кезиктирсеңиз болот туугандар. Instagramдан жана TikToктон деле бизди базар жок деп английский буква менен издесеңиз болот. Мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.